Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bilgenlerge bu dünya günden günge üyrönü, bilmegenge bu dünya körden körge süyrölü. Dünyanın артынан çıkıp körden körge süyrelbey, günden günge üyrөнгөнü gelgen apalarımızga, atalarımızga, ağalarımızga, inilerimizge bir қолдап koyalım. Men masaleni darao кабыргасынан koyayın. Ынтымагы бар элдин ырыскысы кең болот дейт. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде көп аяттарда мусулмандарды ынтымакка, биримдикке, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарганга үндөгөн. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде "Вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu" О момундар, о мусулмандар, о иман келтиргендер, Алла Тааланын динин бекем кармагыла, Алла Тааланын жибин бекем кармагыла, ыйманды бекем кармагыла, китепти бекем кармагыла, эч качан бөрүлбөгүлө чарылбагыла деп айткан. Бул аяттын түшүшүнө эмне себеп болду? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Меккеден Мединага сапар тартканда эң биринчи иши эмне иш кылган? Пайгамбарыбыз Меккеден Мединага келгенде эң биринчи иши мечит курган, экинчи мусулмандарды, ансарлар менен мухажирлерди бир тууган ага ини деп жарыялаган. Мединада Хазрач жана Аус деген эки уру бар эле. Бир атадан тараган урулар эле. Бирок тарыхында 120 жыл тынбай, жыл сайын бири-бири менен согушат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Мединага келгенден кийин Хазрач менен Аустун кыйындарын, башчыларын барын чогултуп, мусулман бир тууган ага ини деп жарыялады. Ошондо Мединада ынтымак доор сүрө баштады. Ынтымак мусулмандар ага ини бир тууган сыяктуу доор сүрө баштады. Ошондо бир күн жөөт өтүп баратса, баягы 120 жылдан бери согушуп келаткан Хазрач менен Аус, баягы уруш согуш жок, ага ини, аке үкө бири-бири менен мамилеси мыкты. Анан ушунчалык ичи күйүп уруусуна баргандан кийин бир акынды чакырат. Жеңишбекке окшогон бир акынды чакырат да, ушундай буйрук берет да. Бир жыл мурун согуш болгон эле. Хазрач менен Аустан ушунчалык баатырлар, кыйындар өтүп кеткен эле да. Ошол Хазрач менен Ауска баргандагы тök dedi da. Tök dedi. Uşul ötüp ketken batırlardı, kıyındardı estep bir tökkün dedi. Bayığı jөөт келип алгандан кийин bayığı Хазрач менен Аустун астына келип алган төгө баштады. Силерде мына ушул бир жыл мурунку согуштан мындай кыйыныгар өткөн, анан тигинде кыйыныгар өткөн, ошолордун баарын тиги өлтүрдү. Төгө баштады да. Bayığı төкмөлөрдө ушундай бир неме бар да, шайтан бар да, буларда чөгүп турат, нар жагынан чыгарып турат, сүйдүрсө сүйдүрүп салат, уруштурса тез эле уруштурат. Анан шунтуп төккөндө бөлүнбөгүлө жарылбагыла деген аят түштү. Вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu. Вазкуру ни'маталлахи алейкум из кунтум а'даан фа'аллафа байна кулубикум фаасбахтум би ни'мати ихвана ва кунтум ала шафа хуфратин минан нари فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وما mundar ve musulmandar, sizler vuru alıp 120 yıl soğuşup kırılıp tozakka çut ele düşüp kırına gelip tozakka düşüp baratkan uçuңарlarda Allah Taala sizlerin жүрөгүңөрдү biriktirdi, bir duan kıldı, ayini kıldı. Sizlerdi uşul жерден куткарып калбады беле пайгамбар аркылуу акылыңарга келгиле деген аят düştü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e.
Пайгамбарыбыз келип, ушул аяттарды окуп мусулмандарга эскертүү бергенде, ошондо гана Хазрач менен Ауз кылычтарын таштап, куралдарын таштап, о Аллахтын элчиси, бизди шайтан азгырды, кечирим сурап, тообо кылып кайра ага ини болуп жашап калышкан эле. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде бекем болгула, ынтымак болгула, жамаат менен болгула, эгерде бөлүнсөңөр, жарылсаңар, күчүңөр кетет, душманыңар силерге үстөмдүк кылат деп айткан жери бар. Алла Таала аяттын уландысында "Вальтакум минкум умма", силерден ушундай бир топ болот, ушундай бир үммет болот, ушундай бир топ болот, жакшылыкка чакырат, жамандыктан кайтарат, ошолор утулуучулар, ошолор ийгиликке жетүүчүлөр. Ушун силерде кыяматка барганда ушундай бир топ болот, жүздөрү кап-кара топ болот. Кыяматка барганда силерде ушундай бир топ болот, жүздөрү апапакай топ болот деп айтты. Жүздөрү кап-кара топ-топ болгондор, бөлүнгөндөр, жарылгандар, жамаатка, топ-топко, партияга, урууга, улут-улутка бөлүнгөндөр кыяматта жүздөрү кап-кара болуп келет экен. Ынтымакка келгендер, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаргандар, мусулман ынтымак жашагандар кыямат күнү жүздөрү апапакай болот экен. Ошондуктан келиңиздер, топ-топко бөлүнбөйлүк, жамаатка бөлүнбөйлүк, партия болуп бөлүнбөйлүк. Саясатчылар урушуп дароо кайра чыгып чайлашып кете берет. Өкөөбүз биякта урушуп талашып, анан кийин байкы кектешип кала берет экенбиз. Ошондуктан эч качан жамаатка, топко берилбей, ынтымак бололук, бар бололук. Ынтымак каяктан башталат? Ынтымак деген эмне деген? Ынтымак деген бул сүйүү деген. Ынтымак деген бул биримдүүлүк деген. Ынтымак деген бул бир жакадан баш чыгаруу деген. Ынтымак деген бири-бирин сыйлоо деген. Ынтымак деген бири-бирин урматтоо деген. Ынтымактын башаты үй бүлөдөн башталат. Ынтымактын башаты үй бүлөдөн башталат. Жакынын, бир тууганын, агасын, инисин, акесин, үкөсүн, ата-энесин, күйөөсүнө, аялыны сыйлоо менен башталат. Ынтымагың жок болсо, ит менен кушка жем болорсуң дейт кыргыз. Ынтымагың жок болсо, ит менен кушка жем болорсуң, ынтымагың болсо, аялың менен журтка тең болорсуң дейт. Ынтымагыбыз болсо, журтка тең болобуз. Ынтымагың болбосо, койнуңдагы аялыңды алдырасың. Ынтымагың болбосо, балдарың менен душман болосуң. Ынтымагың болбосо, ата-энең менен душман болосуң. Ынтымагың болбосо, бир тууганың менен душман болосуң. Ынтымагың болбосо, жакының менен душман болосуң. Ынтымагың болбосо, коңшуң менен душман болосуң. Ынтымагың болбосо, эжең менен, карындашың менен душман болосуң. Ынтымагың болбосо, каныңдан жаралган, жаныңдан жаралган неберең менен душман болосуң, балаң менен душман болосуң. Ынтымак үй бүлөдөн башталат. Бөлүнүп жарылуу үй бүлөдөн башталат. Качанда балдарыбыз ийгиликке жетсе, ийгилик жаратса, аталар айтып коет. Ой, кимдин баласы? Кимдин баласы? Кимдин баласы? Атасынын баласы. Качанда бир кемчилик келсе, бир касак кылып келсе, кимдин баласы? Тайекесинин баласы. Тайларын татко. Жейин, тайын тартат. Тайларынан го деп баштайбыз. Бөлүнүүнү ушул жерден баштайбыз. Балага психологияны байкы бөлүнүп жарыны ушул жерден баштайбыз. Анан кийин бизге ынтымак болбой калат. Келиңиздер, ынтымак бололук. Эң обалы, эң биринчи жакыныбыздан баштайлык. Бир туугандардан баштайлык. Аялыңыз менен, жакындарыңыз менен, бир туугандарыңыз менен баштайлык. Эң обалы, эң биринчи күйөөңүз менен ынтымак болуңуз. Күйөөңүздү сыйлай билиңиз, күйөөңүздү мактай билиңиз, күйөөңүздү даңтай билиңиз. Аялыңызды мактай билиңиз, даңтай билиңиз. Ынтымактын башаты үй бүлөдөн башталат. Аялдарда бир сыпат бар. Аз такси менен келдиңиздер да? Такси менен келип атып, каяктагы бир оруска күйөөсүн жамандап келе берет. Шүмшүк кетишке жүрөтмө, иш кылбайт, акча таппайт, дегендей, мындай деп айтып келе берет. Жеп жандагы достору менен келди, досторуна кандай жүрөбү десе, шүмшүк каякта, дагы деле оңол элек, түзөт элек, ушинтип кемчилигин айтып жүрө берет да. Ынтымак жок. Ал пайда алып келеби? Пайда алып келбейт. Бүгүн арызыңызды угулуп алып, эртеге айтат. Сенин күйөөң шүмшүк, акылы жок. Ким айткан? Өзүңүз айткансыз.
айткан сөзүңүз менен башыңызга таң этип турат. Ошондуктан үй бүлөдөгү ынтымак эң оол, эң биринчи каяктан башталат? Үй бүлөдөн башталат. Жакындарыбыз менен, балдарыбыз менен ынтымак бололу. Акелерибиз менен, үкөлөрүбүз менен ынтымак бололу. Алыс жерде жүрөбүз. Кээде болбогон нерсе, майда бурат нерсе менен ушул ынтымакты дыратабыз. Майда бурат болбогон акча менен, болбогон тыйым менен ынтымакты дыратабыз. Келиңиздер ынтымак бололу. Бизге, сизге күйө турган биздин жакындарыбыз, бир туугандарыбыз. Эң сизге күйө турган адам сиздин бир тууганыңыз, жакыныңыз, акеңиз, үкөңүз, эжеңиз, карындашыңыз. Эмне касагы болсун, эмне кемчилиги болсун, кечире билишиңиз керек. Ошолор менен ынтымак болушубуз керек. Бул биринчи. Ынтымак ата-эне менен болот. Көрдүңүздөр. Роликте көрдүңүздөр. Ата-энеге, аялыңызга, күйөөңүзгө, балдарыңызга бөлгөн убакыттын, айткан сөздөрүнүн бир кичинекей бир бөлүгүн бөлүп койсоңуз, апа кадимкидей жашарат, жыргайт, рахаттанат, ата жыргайт, кадимкидей жырганат. Болбогон сөз, кичинекей сөз. Апа деп койгон. Апа сизди жакшы көрөм деген сөз менен апаңыз ыйлайт. Кадимкидей бакытка бөлүнөт, жыргайт. Бир күн Бишкекте центральный мечитте ушинтип бир туугандар жөнүндө хутба айттым. Ата-энени урматтайлык, апаны урматтайлык, бир туугандарды урматтайлык, аке экөөнү урматтайлык. Жок дегенде жакшы көрөм деп айтайлычы деп. Кайра безилдедим да. Анан жума хутбадан чыгып алып, өзүмөн өзүм сурайм да, мен өзүм качан айттым эле, апа сизди жакшы көрөм деп качан айттым эле деп. Анан кийин барыңыздар да апалар группасы деген, апам жана бир туугандарым деген группа болсо керек, Ошол группага кирдим да анан жаза баштадым. Апа сизди жакшы көрөм. Эже сизди жакшы көрөм мен. Акаларым, мүкөлөрүм, сиздерди жакшы көрөм. Негедир бүгүн ушул сөздү айткым келди деп эсиме түшүнүп койдум да. Бишкекте кабинетимде отурам мен. Университетте. Эсемес келди. Ананып кетейин балам. Сени деле жакшы көрөбүз, эмне болду? Тынчылыкпы? Ананып кетейин үкам. Эжем жазууда бир эле эжебиз бар да. Үкам, мен сиздерди сени жакшы көрөбүз, эмне болду? Тынчылыкпы? Барсыңбы? Эмне болду да? Байки эркектер билдирбейт да. Лайк басып коет, бирөөсү, биз деле сени жакшы көрөбүз деп кыска жазып коет да. Мен кабинетимде олтуруп алып, апамдын кадимкидей толкунданып, сүйүнүп, жашарып, көздөн жаш агып атканын мен кадимкидей кабинетте Бишкекте олтуруп байкап атам. Россиядагы акамдын абалыны мен Бишкекте кабинетинде отуруп алып кадимкидей сезип атам да. Айтайын дегеним, болбогон сөз, 5 күндүк дүйнөдө ошондой болбогон сөз менен ынтымагыбыз ордуна келет. Болбогон сөз менен бири-бирибиз менен кадимкидей мамиле күчөйт. Жаллабатка барып, ушинтип ушул сөздү сиздерге айтып аткан сөзүмдү айтсам, кече жакында бир Facebook'tan bir ayal taap menga жазыптыр. Агай, сизди 1 жылдан бери издеп жүрөм. Былтыры Жаллабатка келгениңизде, ушул апаңа, жакындарыңа, бир туугандарыңа жакшы көрүп, азыр жазгыла, WhatsApp'ыңды ач, телефонуңду ач, азыр жаз. Эртеңге калтырба, эртеге таппай каласың. Кыргыз айтып коет. Бүгүн кичти эртеге калтырба, эртеге кар жайт. Эртеге апаң таппай каласың, бир тууган таппай каласың. Азыр телефонуңду чыгар, жаз деген экенмин да. Дароо жаздым эле дейт. Апа сизди бир тууган акей деп. Баары телефон чалып, апам, атам, бир туугандарым баары чогулуп, кечин үйгө келишиптир дейт. Тынчылыкпы, буларга эмне болду экен деп чогулуп үйгө келишиптир дейт да. Айтайын дегенdim, карасаңыз, канчадан бери чогулуп элек, урушуп, жаңжалашып жүргөн адамдар бир SMS менен бир туугандардын баары дасторконго чогулуп атат да. Ананып кетейиндер. Апаларым, акаларым, бүкөлөрүм, байкелерим, берекелерим, бири-бирибизден жакшы сөздү аябайлычы. Жакшы көрөрүбүздү айтайлычы. Апа сизди жакшы көрөм деп коялычы. Ата сизди жакшы көрөм деп айтайлычы. Бирибиз балдарыбызга ананып кетейин балам сени жакшы көрөм деп айтайлычы. Бир тууганыңызга бүгүн азыр 50ге чыгып калган байгы бир тууганыңызга ага сизди жакшы көрөм деңиз эле кадимкидей жүрөк булт дейт. Бир дүрт деп алат да, кадимкидей бир жашар болот. Айтылабызбы, кыла алабызбы? Өзгөчө алдыбызда отурган балдарыбызга мээримди, биздин мээримге муктаж экен, биздин сүйүүгө муктаж экен. Бала өз көзү, жаш бала күн сайын мойнунан кучактап, 2 жолу 3 жолу кучактап, ананып кетейин кызым, сени жакшы көрөм деп айтып турушубуз керек экен. Ананып кетейин балам, сени жакшы көрөм деп айтып турушубуз керек экен. Бала ушуга муктаж экен. Бала ушуну каалайт экен. Мен 40-ка чыктым, мен де кээде каалайм.
Ушул жерде ушинтип сүйлөп атып бир жерде олтурсам, чыксам, жолдон чыгып барасам, бир 46 жаштагы киши кармады мени. Агай, туура айтасыз деди. Мен 46-га чыктым деди. 7-нчи класста мектепке ата-энелер жыйыны болду дейт. Ошо ата-энелер жыйынына атам дагы барган эле дейт. Ошондо ата Баланчай тур деп атамды тургузуп, сиздин ушу балаңыз мыкты окуган деп ошол жерде атамды мактап койду эле дейт. Ошол күнү кечинде үйгө келсем дейт, атам Мурат бери кел деп анан мойнуна кучактап туруп, чачыман сылап туруп өп койгон эле дейт. Өмүрүмдө атам бир жолу башыман сылап, бир жолу өпкөн дейт. 46-га чыккан бала ошол байкы 7-нчи, 8-нчи класстагы сезимдер, сонун сезимдер эсинде калып атат да. Өмүрүмдө бир жолу дейт. Баласым, балам деп жекесинен өп койду элек. Апалары бар керек болса, аталары бар. Келиңиздер балдарыбызга мээрим төгөлүк. Келиңиздер балдарыбызга сүйүүбүздү айталык, жакшы көрүүбүздү айталык. Кадимкидей жашарабыз, сонун жашайбыз. Даярбызбы? Мен сөзүмдү кыскартып, баягы бул жагы киришип эле да, эми сөзүмдү өзөгүнө келип кыскартып айтайын. Biz kantkende ынтымак жашайбыз. Үй бүлөбүз менен канткенде ынтымак болобуз. Бир туугандар менен жамааттардын аркасында канткенде ынтымак болобуз. Бир туугандарыбыз менен, жакындарыбыздын арасы менен канткенде ынтымак болобуз. Биринчи, ынтымактын баш аты бул салам. Салам менен башталат. Тааныганга да, тааныбаганга да салам бер деп айткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла тадхулул жанна", силер бейишке кире албайсыңар, бейишке кирбейсиңер. Бир гана момун мусулмандар бейишке кирет dedi. Sizler momун musulman bola almayısınlar. La tu'minu hatta tahabbu. Sizler bir-birinizde жақшы görmeyi sayın, bir-birinizde süymeyi sayın, beyişke gire almayısınlar dedi. Afala adullukum. Sizlerge bir nesege bağıttak koyayım mı? İde faaltum, eğer o neseni kılsanlar tahabbtum, sizler bir-birinizde жақшы görüp olasınlar dedi. Afşus selame beynekum. Salamdı cahil kıla dedi. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Tanıganга, tanıbaganga da assalamu aleykum dep salam bersen sonunga. Үйгө киргенде erkekler bayqı үйдө батыр жода жок болбой, үйгө киргенде assalamu aleykum dep жадырап, жайнап кирсеңиз, үйүңүзгө береке кирет. Uzatып атканда күйөөңүздө салам берип узатсаңыз, ортодогу сүйүү, махабат күчөйт. Көчөдө бири-бирди мусулмандар бири-бирине көргөндө assalamu aleykum деп салам берип койсок, кадимкидей сүйүү күчөйт экен, мамиле күчөйт экен. Ынтымактын баш аты салам менен башталат экен. Эгерде ынтымак болом десеңиз, жакындарыңыз менен, бир туугандарыңыз менен, акелериңиз менен, үкөлөрүңүз менен мусулмандар арасында, анда араңыздарда саламды жайыңыздар. Экинчи, жогоруда айткандай мамилеңиз мыкты болсун. Эгерде ынтымак сонун болсун десеңиз, мамилени оңдошуңуз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биздин жөнөтүлүшүнүн пайгамбар болуп жөнөтүлүшүнүн максаты иннама бу'иту ли утаммима макаримал ахлак. Мен мыкты адеп акылакты туу чокусуна чыгаруу үчүн гана жиберилгенмин деди. Арабтарда ад-дину муамала, дин бул мамиле дейт. Дин бул Алла менен болгон мамиле. Дин бул бир туугандарыңыз менен, аялыңыз менен, балдарыңыз менен, жакындарыңыз менен, акелериңиз менен, үкөлөрүңүз менен болгон мамиле. Мамиле мыкты болгон болсо, ошондо гана ийгилик жаратат экенбиз. Жада калса бизнесиңде, жашооңдо мамилең мыкты болсо гана ийгилик жаратат экенсиң. Мамилең мыкты болсо, эч качан ийгилик жарата албайт экенсиң. Мен көп жылдан бери изилдеп şu bir нерсени таптым. Бүгүн ушул залда бир сырды айтып койгум келип турат. Молдалар сыйкыр алам, сыйкыр арам деп коет го. Мен изилдеп көрсөм, адал сыйкыр бар экен. Сыйкыр экиге бөлүнөт экен. Арам сыйкыр, анан адал сыйкыр деген бар экен. Арам сыйкыр бул баягы ысытма суытма кылып, күфсүфтеп баягы бар го. Башчылар, бушулардын кылганын баары бул арам сыйкыр экен да. Мен сиздерге бүгүн адал сыйкырды үйрөтөйүн деп турам. Тез эле баягы ысытма суытма кылыштын кереги жок. Прямо жүрөгүнө кирип барасыз. Дароо эле шуу этип жүрөгүнө киресиз. Багынтам десеңиз, күйөөңүздү тез эле багынтасыз. Аялыңызды багынтасыз, бир тууганыңызды багынтасыз. Мамиле тез эле күчөйт, тез эле оңолот. Эмне экен билесиздерби? Жеп жеңил экен, оп-оңой экен. Ал-иптисама жылмайы. 4 тишти көрсөтүп.
Adal sыйкыр. Akça getiriştin gereği yok. Vakt getiriştin gereği yok. Jön ele. Assalamu alaikum. Sen jılmaysan ağlam sağa jılmayat. Hiç nerse kılgan jokpuz. Men jılmaydım, ağlamma qarap jılmayat. Sen jılmaysan ağlam sağa qarap jılmayat. Mamilеңiz оңдойм десеңиз, jılmayыңыз. Үйгө бүгүн барсаңыз, үйгө jılmayып кетиңиз. Assalamu alaikum. Жеңелеріңізге бүгін ассаламу алейкум, bir роза гүлді көтеріп алып, ассаламу алейкум. Сыйқыр, прямой жүрегіне кіресіз. Ұрыс, жаңжал, байқы, тарышпай, ақша жетпей жүреді қой, бар шешіледі. Роза гүлді көтеріп алып, ассаламу алейкум. Не деп айтады үшінтіп барсаңыздар? Шүмшек дейді, мәселең бар дейді. Сіздер үшін жылмайып келсеңіздер ме дейді? Ассаламу алейкум, бүгін лекциядан жылмайып келіп, ассаламу алейкум деп барсаңыздар. Емне дейді? Көйнек керек білі. Ақша керек болып қалды о дейді. Байғы жылмай бағандың пайдасы да, мамилени оңдойм десеңіз, жылмайып жүріңіз. Жылмайған адамға жарашады. Адам ең сұлу учыры, ең татынақай учыры жылмайған учыр екен. Жылмайсаңыз, көркіңізге ең дүниедегі ең сұлу адам сіз болады екенсіз. Ошондуктан, егер сұлулығыңызды көрсеткіңіз келсеңіз, жылмайыңыз. Ağlam, атаңызды қарап жылмайыңыз, ағаңызды қарап жылмайыңыз, апаңызды қарап жылмайыңыз. Ağlam сізге жылмайық. Адал сыйқырда, жөн эле сыйқырлайсыз. Тез эле сыйқырлайсыз. Даярбыз бы? Ondan keyin birinci demek ынтымақ эмнеден башталат экен? Саламдан, экинчи мамиле, үчүнчү жылмайуу, төртүнчү 5 күндүк дүйнөдө бири-бирибизди сүйүп жашайлык. Атаңызды сүйүп жашаңыз, апаңызды сүйүп жашаңыз, аялыңызды сүйүп жашаңыз, кемчилиги менен сүйүңүз, бай кайсарлыгы менен сүйүңүз. Баягынын кемчилиги менен, баягы гәлдүр-гүлдүр күйөөңүз маймылдан жакшыраак болуп, ошол кемчилиги менен сүйүңүз. Ушунун баарына ыраазы болуңуз. Ошондо сонун жашайсыз. Ынтымак болот. Сонун жашоо болот. Кемчилиги менен сүйсөк, ошондо эмне болот экен? Ынтымак болуп жашайт экенбиз. Ато кемчилигибизди издей берген болсок, эч качан өнүкпөйт экенбиз, өспөйт экенбиз. Оптимист болуңуз, ар дайым оң жагын издеңиз. Кемчилигине эле карай бербей, бир көзүңүз менен эле мынтип карай бербей, эки көзүңүздү ачып карасаңыз жакшы жактары көрүнөт, татынакай жактары көрүнөт, сулуу жактары көрүнөт, жакшы мамилеси көрүнөт. Эки көздү ачып карасак, ошондуктан бири-бирибизди сүйүп жашасак, ошондо ынтымак болот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мусулман адам толук мусулман боло албайт, өзүнө жакшы көргөн нерсени өзгөгө жакшы көрмөй сайын толук мусулман боло албайт" дейт. Ошондуктан өзүбүзгө жакшы көргөн нерсени өзгөлөргө дагы жакшы көрөлүк. Биринчи ынтымактын биринчи тапкычы салам, экинчи мамиле, үчүнчү жылмаюу, төртүнчү сүйүү, бешинчи баалуулуктарды сыйлай билиңиз. Ар бир адамдын өзүн кармаган баалуулугу бар. Ал адам үчүн аябай кымбат нерселер бар. Ата-энеси аны үчүн баалуу. Анын кемчилигин айтсаңыз эч кимге жакпайт. Ата-энеңиздин кемчилиги бар. Бирок ата-энесинин кемчилигин айтсаңыз жагабы? Жакпайт. Адамдын өзүнө адам, валакат каррамне бани адам баласын биз ыйык кылып жараттык дедик. Адамдын өзүнүн жеке аброюна шекке десеңиз жагабы? Жакпайт. Адамдын баалуу жерлерин, ишеничин, карманган нерсесин сыйлай билишибиз керек. Кээде менин адамдардын бул жердеги 1000 адам мен ойлогондой ойлош шарт эмес. Анча-мынча мага каршы чыгышы мүмкүн. Анча-мынча мен ойлогондой ойлошу мүмкүн. Анча-мынча мен ээрчибеген, мен алып шүкүр дамылан ээрчип жүрсөм, экинчиси башка бир алымды ээрчиши мүмкүн. Баары эле ушу дамылан ээрчиши шарт эмес го. Туурабы? Анча-мынча кээ бирлер чубак ажыны бир тутушу мүмкүн, чубак ажын айткан деген деп. Мен үчүн алып шүкүр ажы биринчи орунда турушу мүмкүн. Ошондуктан баалуулуктарыбызды эмне кыла билелик? Сыйлай билелик. Ошондо гана ынтымагыбыз бекем болот экен. Андан кийин биринчи
salam, ikinci mıktı muamele, üçüncü jılmayı, dördüncü bir-birinizi suyup yaşao, beşinci bir-birinizden bağlılıktardı sıylo. Altıncı, eğer de kaysi bir adam menen muamelеңizde tüzdөгүңүz келсе, оңдогуңуз келсе, бүгүн кечинде тахажжудда туруп алыңыздан ошол адамга дуа кылыңыз. О Кудайым, ошол адамга иман бер. О Кудайым, ошол адамдын күнөөлөрүн кечир. О Кудайым, ошол адамды түз жолго багытта. О Кудайым деп экинчи тарапка дуа кылсаңыз, ошол адам сизди жакшы көрөт. Ошол адам сизге ашык болот. Мамиле күчөйт. Мамилеңизди оңдоң бекемдегиңиз келген адамга түнү тахажжудда эч ким көрбөгөн учурда туруп дуа кылсаңыз, кадимкидей мамиле түзөлөт. Келиңиздер, кайыптан бири-бирибизге дуа кылалык. Ошол адамга кечирим тилеп дуа кылсак, Кудай Таалам сага да болсун деп турат экен. Ошондуктан келиңиздер, бири-бирибизге кайыптан дуа кылалык. Бири-бирибизге, күйөөңүзгө, аялыңызга, акеңизге, жакындарыңызга кайыптан дуа кылалы демекчимин. Ынтымактын биринчи себеби эмне экен? Salam, ikinci muamele, üçüncü jılmayı, dördüncü suyu, beşinci bağlılıklardı sıylao, altıncı dua kılуу. Kuday buyursa, bugün Moskvada mayram деп ойлойм. Bugün Moskvadagı har bir үйдө өзүнчө bir жаңылык болот деп ойлойм. Агаларыбыз, акелерибиз, үкөлөрүбүз бүгүн түшүнбөй калат деп ойлойм. Не болду? Сага эле күндө эле ушундай лекциялар боло бербейби? Барып келсеңиз жөндөтө элем дейт деп ойлойм. Bugün apalarımızga mayram деп ойлойм. Bugün haliki ömründe halek roza güldür barat degen işenişteyim ben. Har bir öz үйgө жылмайып киребиz деген ойдамын. Жылмайууга даярбызбы? Даярбызбы? Анда эмесе Анда эмесе мен негизи адам жылмайганда себеп издебеш керек экен да. Biz Kırgızlar sebep izley bergenbizde, ayalдар келет экен, неге жылмаям мен? Тиги жылмай алса мен неге жылмаям? Булар айтат экен, бу тиги жылмай алса мен неге жылмаям? О тиги жакшы көрөм деп айтпасам, неге мен антип айтышым керек? Жок, тияк биринчи кадам таштасын. Ата авторитет түшүп кетет. Дер экенбиз да, ошондуктан себепсиз жылмайыш керек экен. Америкалыктар күндө эртең менен турда жөн эле күзгүгө барып жылмай дейт экен. Кыргыз ушундай кылса эмне дейбиз? Bir şahriga kettir deymiz, turabı? Gönüle mundası bir şahriga kettir deymiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge gün ertemenden gözünü açkanda pozitifti oygongandı үйrөткөн. Gözüңdü açkanda musulman emnede oygonat? No jaratkan bizdi öldürüp uктатып кайра тирилткен сага шүгүрлөр болсун деп көзгү пүзгүгө барбайлы. Gözünü açkanda pozitif, gözünü açkanda 4-5 oygonат экен musulman. Баягы практиканы үйгө барбайлы дара ушул жерден ашырганды туура көрүп турам. Канеке, эгер да даяр болсоңуздар, оң жагыңызга карап бир жылмайып, сол жакка карап бир жылмайып коюңуздарчы канеке. Musulman adam ийгиликке жетиш үчүн, жылмайыш үчүн адамга эрк керек экен да, эрк. Ошондуктан бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар, жүзүңүздөрдөн эч качан жылмайып кетпесин. Şer Muhammed Жақты оқшайды. Uçak menen geldik. Şer Muhammed жанымда отырып келді. Gözümді açsam meni қарап жылмай ұйықтап аттыр да. Мен de oyladım ne olup kettik деп. Aman bolunuz, бар болуңуз, жылмайып жүрөлү. Бири-бизге жакшы, мен сени жакшы көрөм деген сөздү чын айтышып керек экен, э? Азыр Адилет Кожобергем чыкканда айтып койгулачы, бакышка сүйүнүп калдым жаман. Мени Москвалыкта жакшы көрөт экен деп. Үй бүлөдө кой отур, азыр эмес. Бар. Азыр эмес туруптур. Сүйүнүп кетти бакыш.
тура ошонусу айылдан түшө эле келдим Москвага чыгып. Үй бүлөдө ынтымак, жылмай болуш керек экен. Аялы күйөөсүнө айтып атат дейт. Аялы күйөөсүнө жаным десе күйөөсү о дейт экен да. Сени мага Кудайым берип койгон го десе күйөөсү. Ошо да кайсы күнөөм үчүн деп коет дейт. Адилетке кол чаап койсоңуздар, алдыңызда чыгат. Жылмаю тартуулаган адамга аябай чоң соо экен. Шер экөөбүз 3 күндөн бери ушу Москвага келип бир бөлмөдө жатып атабыз. Бул адамга жылмаю тартуулап эле ушу жерден эле айтып коет экен, сен күнүгө кеч келип жатат. Түн ортосуна чейин кимди күлдүрүп жүрөт билбейм. Келиңиздер эми ушу мейли ошол күлдүрүп эле аман болуп барабыз да, дайыма баарыбыз ушинтип бири-бирибиз менен жылмайып жүрө берели.